Bir ayal мышыкты камап, өлтүргөнү үчүн тозокко кирди. Аллах Таала мышыктарды назиктик жана тынчтык тартуулаган, жагымдуу жаратылыш катары жараткан. Алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жүрөгүнө өтө жакын болчу. Ошондуктан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мышык ичкен сууну да даарат алуу үчүн колдонгон. Бул алардын тазалыгынын белгиси катары эсептелген. Жада калса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүйүктүү мышыгы болгон. Анын аты Муиза эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир жолу мындай деген: бир аял мышыкты камап, өлтүргөнү үчүн тозокко кирди. Ал мышыкты тамактандырган да жок. Аны жер үстүндөгү жаратылыштан азык издөөгө да чыгарган жок. Бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына сүйүктүү мышыгы келип, анын чапанынын үстүнө жатып алды. Ал мышыгын ойготпой ага ырайым кылып, чапанынын мышык жаткан бөлүгүн кылдааттык менен кесип салды. Ар бир жандык Аллахтын жаратканы. Мышыкка болгон боорукердик сенин жүрөгүңдөгү ырайымдын белгиси. Мээрим кыл, анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мээримдүү болууга чакырган. Эми болсо менин баракчама каттал, биргеликте ыйманыбызды бекемдейт.